Олжобай Бактыгүл айым катуу оорудан улам төшөктө жаткан жолдошу Жумабеков Карыбайды 4 жылдан бери багып келет. Жубайлар Карыбай аганын жуупуну пенсиясына жашашат. Ал эми Бактыгүл айым бүт убактысын күйөөсүн кароо менен өткөрүп, туруктуу жумушта иштей албай калган. Бүгүнкү күндө жашап жаткан үйү жарак сабалга келген. Чатырынан суу агып, дубалдарын ным тартып, бир жагынан жамаса 2 жерден тешилип жаткан учуру. Үйдө адаттагы шарттар ысык суу эмес, конок бөлмө да жок. Бүгүн болбосо бүрсү күнү үйдүн астында калабызбы деген коркунучун Бактыгүл айым Түп пресс редакциясына берген маегинде айтып өттү. Анан менин коркконум могул кулап калып өлүп калбасак экен дедим да. Эме басып кетпесин деп, сөөк басып калбасын деп табылбай калабыз деп коркуп эле чыга баштадым. Ошону гана суранам да элден ушинтип келип жардам берсе, Кудайыма шүгүр. Жардам берип, колунан келген жардамдарын берип бизден аябай. Эмесе Кудайымдан, Алла Тааламдан айтат ал. Силердей жаштар мага бир эсе жардам берсеңер, Кудай Таалам силерге 5 эсе жардам берет. Молдо айтканда өзүнө эле топурагын Артыгын айтканда кыйын болуп кетти мага. Күнү түнү жатам эми. Чындыгын айтайын, аркам жара болуп атат. Тиги байчам эле кыйналып атат. Мен заара кылганыма, чоңго барганыма дагы мына силер окшогон балдар келип үй салып беребиз, колдойбуз. 5 күн болсо да өлбөй коюптур деп атканыңарга рахмат. Алла разы болсун. Алла эмне сурасаңар берсин, ыймандуу болгула. Шүгүр ушул Аллага. Мына бу Мишага да, Алмазга дагы, бу кимге дагы, Мурдинге, Рахатка, Уланга дагы. Мен окшогон куусөөк кимге кереги бар? Ушул үй бүлөнүн мукташ үй бүлөгө 10 жылдык, 20 жылдыктардан суранат элек. Аварийный состояние турат. Ушу кашар кылып, колуңардан келсе, өтүнүчтүү болуп салып бергенге, эме салып бергенге аябай муктаж болуп турат да бул үй бүлө. Башка райондорго, Жети Өзү район Сколояндан алсаң, үйлөр аша жол менен үйлөр салынат экен, ушуна муктаж турган. Биздин эң биринчиден Түп районго ушу эжебиздин муктажчылыгына караштуу үй салып бергенге ушу 10 жылдык, 20 жылдык байкелер суранат элем. Ушул үй бүлөгө жардам берели. Биринчиден. Мына көчөгө келип сууларын киргиздирдик. Айыл өкмөткө да рахмат. Суусун да киргизип берди. Ушул айлоосо төшөктө жаткан абайкеге мына эже ушул үй бүлөгө аябай жардам берели. Ушу Түп районунан үлгү болсун ушу эмелер муктажы. 10 жылдык, 20 жылдык байкелер силерден суранат элем. Келе жапа бармак бар, көп болсо көп түкүргөн көл болот дейт. Жардам берели байкелер. Биздин бияка жашаганыбызга 33 жыл болду. Жолдошумдун ооруганына 4 жыл болду. Мен жалгыз жолдошумду багам. Карай турган кишиси жок. Бир туугандар деле жок эчтекеси. Биздин момундай оор акыбалда турабыз да. Ошон үчүн мен урматтуу элимен суранам да, ушу жалпы жаштар, жалпы элдер келип бизге жардам берип колунан келишинче. Ушу бир комнат болсо да жылуу үй тургузуп беришин ушундай суранып атам да, жолдошум экөөбүз. Өткөн жылы да кайрылуу жасадым. Өткөн жылы да кайрылуу жасагам. Мындан 3 жыл мурун да кайрылуу жасагам. Эмелер чыккан, жанагы блогерлер келишкен. Келсем ояктан көрө албагандар аны кубалап ийди. Келбей калды ошо боюнча. Анан мында дагы могу январдан баштап чыга баштадым. Анткени жалгыздык жанга батты да жаным. Жанга батып эмне кыларымды билбей, анан элимден жардам сурап атам. Элиме рахмат эми. Жардам берип атат, колунан келгенин алып келип атат. Эми дагы бир аз жардам беришсе, үй бүтүп калгыдай кылып, колунан келген жардамдарын берсин деп суранабыз. Кандай жооп болду? Жардам болгондо мына айыл өкмөт дейт. Айыл өкмөттөн келип мына суу киргизип берди. Жаш бала чуркап жүрөт, Улан деген бала. Анан депутаттардан бирөө эле келди, калганын көргөн жокмун. Сөздүн ачыгын айтайын. Ошол болгону. Жардам берген ошо депутат кыз, анан Улан деген бала тигине. Көчө келип суу киргизди. Улан үйгө оокат алып берди, сөздүн ачыгы мына. Үйдө турат оокаттын баарын ушу Улан алып берди. Анан миң мерте шүгүр Аллагачы, Аллага да, элге да шүгүр. Кышында жолдошумдун пенсиясы менен жамбаган. Мен өзүм иштеп аткам. Анан жолдошум могу иштебей калганыма 5 ай болду. Жолдошум кулады да катуу. Такыр баспай калды, баспайт азыр. Ошого байланыштуу мен үйдө уже багып калдым да.
Анан мен өзүм пенсияга чыга электим, дагы 1 жыл бар экен. Анан ушул суранам да, ушу өкмөт жардам берем десе, мага деле ушу жолдошумду бакканга бир аз тыйын чыгарабы, чыгарбайбы, ошол жөнүндө да айтайын дегем да. Ошол жардам береби тыйынчы, жолдошум багып атат, ошондой жардам берсе деп суранам да. Ошол биздин көйгөйүбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу түптүн тургундары. Мен силерге кайрылып аткан бул байкебиз ушул түптө турат. Өтө ушу үй жагына муктаж болуп турган экен да, аябайчы. Үй аябай уже мына кулайын деп турат. Кыштан араң чыкты, мына бүт бар уже аварийный состояниеде турат. Анан ушу түптүн тургундары, жаштары, колдон келишинче жардам берели деп турган адамдар бар экен. Анан дагы болсо дагы силердин дагы мындай салым кошуп койсоңор өтө сонун болот эле. Ден соолугу да ушу Кудайга шүгүр, эми ошо бүт ошо условия кылып түзүп берсекпи деп ушу түптүн тургундарына кайрылып атабыз да. Канча колуңардан эмне келет, ошо жардам берип койсоңор деп биз ошо кайрылып атабыз да. Ушул биз да ушул түптүн жаштары да келип, ошо бирөөлөр айтып атат, мына фундамент куюп беребиз деп атат, бирөөлөр крышасын жаап беребиз деп жардам берели деп атат да. Анан силердин өзүңөрдүн колуңардан эмне келсе, мына тамак аштарынан болобу, эмнесинен жардам берем десеңер, ошо жардам берип коюшуңарды биз суранабыз да. Алланын ыраазычылыгын Аллах Таала баарыңар берген садагаңарды кабыл кылсын иншалла. Ушул ооруп жаткан байкебизге да иншалла өзүңөрдүн садагаңарды берип койгула иншалла. Алла ыраазы болсун баарыңардан. Берген садагаңарды Аллах кабыл кылып эки дүйнө бактылуу берсин иншалла. Бактыгүл айым кыргыз элинен жаңы үй курууга жардам берүү үчүн камкор адамдарга кайрылат. Сиздин колдооңуз бул үй бүлө үчүн тилек гана эмес, жаркын келечекке жолдомо боло алат. Кичинекей жардам да аларды татыктуу жашоо жөнүндөгү кыялына жакындатат. Жардам берүү үчүн Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Түп айылы Осмонов көчөсү 71 дарегине кайрылууга болот. Ошондой эле 0501 60 66 86 номерине чалып же 0501 60 66 86 эм банк эсебине акча каражатын которууга болот.